Salam dostlar, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын биринин көптөн бир суранычы менен 2024-жылы чыгып болгон окуядан алынган эчкиникиндей жашоо аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыз Арап өлкөсүнө иштегени барып, бирок кулга айланып, айлана чөйрөсүнүн бардыгы чөл экендигине карабай качууну мерчемдей баштайт. Нет, не двигайся. Тасманын башында бириккен Арап өлкөсүнүн аэропортун көрөбүз. Ал жерге жаңы эле жумуш издеп Индиядан келген эки адам Najib менен Хаким бири-бири менен сүйлөшүп, өздүк күбөлүктөрүн көрсөтүп текшерүүдөн өтүшөт. Бирок экөө тең англис тилин дагы, араб тилин дагы билбегенден ал жердегилер менен такыр эле сүйлөшө алышпай, келердин алдында жөнөткөн ишканадан ким тосуп аларын сурап дагы коюшпаптыр. Бирок байланыш сандарын билишкендиктен ага коңгуроо кылса эч ким көтөрбөй, 2-3 саат аэропорттон чыга албай кайда барышын билбей эле сагалап туруп калышат. Бир маалда эле алардын жанына бейтааныш адам келип, "Мага жөнөтүлгөн адамдар силерсиңерби? Кана мага өздүк күбөлүгүңөрдү бергилечи" деп эле экөөнүн күбөлүгүн алып алып, унаага олтургула кеттик деп эле түшүнбөгөнүнө карабай кыйкырынып унаасынын артына салып алып жөнөйт. Анда кайда бара жаткандыгын билбеген каармандарыбыз эмне болсо дагы жумуш кылып акча таап ал деп жанагы адамдын айтканына угушуп, бир маалда эле ал түшүнүксүз бир жерге келип Хакимди башка бир адамга тапшырып коет. Ошондо гана каармандарыбыз талаага келип калгандыгын түшүнүшүп, ал жердеги адамдарга түшүндүрүүгө аракет кылышып, "Бизди шаарда ишканага жардамчы болуп иштейсиңер" деп жөнөткөн эле. Биз болсо талаага келип калдык го, бул жагы эмне болуп жатат десе, жанагы адамдар такыр түшүнө алышпай, кыскасын айтканда бирин-бирин түшүнбөй эле ызы чуу болушуп эле Хакимди ал жерге таштап коет. Мындан соң ал Najibти өзү менен алып жөнөп, ал жактагы талаалардын бирине алып барып, ал жактагы Жасир деген адамга тапшырат дагы өзү болсо кетип калат. Анда Najib эч нерсени түшүнбөй эле ал жерден сакал муруту өскөн аябай жүдөп калган адамды көрүп, көптөн бери суу ичпегендиктен суусундугун кантырып, бир кезде төөнү көрүп чочуп кетет. Мындан соң ал жердеги чатырга кирип жатууга жайгашып, ага жасалып жаткан орой мамилеге түшүнбөй, Москвага биринчи барган кезде орустардын кылган туура эмес мамилесиндей өзүн аябай эле төмөн сезип кетет. А ну убирайся, это моя палатка. Мне нужно... Саймадан супер сунуш. Интернет ылдамдыгы секундасына 500 мегабит. Жана жаңы муундагы телекөрсөтүү. Жана ушунун баары укмуштуудай баада. Айына болгону 1180 сом. Биз сизге секундасына 1 гигабит ылдамдыкты колдогон күчтүү Wi-Fi роутерди белекке беребиз. Жана ошондой эле 5 онлайн кинотеатрга акысыз жеткиликтүүлүк. Каалаган убакта сүйүктүү тасмаларыңыздан жана сериалдарыңыздан рахат алуу үчүн билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз жана Сайманы кошуңуз. Көрсө каарманыбыз жайгашып алган жерге анын жатканга акысы жок экен. Бир кезде Жасир аны уктап аткан жерден коолап чыгып, Najib айласы жок эшикке чыгып алып башка жакка барып жатат. Ошентип эртең менен койлордун маараганынан ойгонгон каарманыбыз ал жердеги сакалчан адам эчкилердин бирин саап жаткандыгын көрөт. Анда Najib барып аны менен сүйлөшкөнгө аракет кылса, экөө бири-биринин тилин анча-мынча түшүнөт экен. Анда каарманыбыз өзүнүн атын Najib деп анын атын сураса, ал өзүнүн атын билбегендигин айтып, саап жаткан сүттү алып барып берсе, Najib аны түшүнбөй эле ичкенге аракет кыла баштайт. Кандай болбосун каарманыбыз бир кезде Жасирге сүттү алып барып берсе, Жасир сүттү так көтөрүп, Najibке буйругун берип, "Сен барып малчы менен жакшылап сүйлөшкөнүң, ал сага эмне иш кылышты үйрөтөт. Батыраак аракет кылып үйрөнүп алгың" десе, каарманыбыз анын сөздөрүн такыр эле түшүнбөй, тизелей чөгүп эле суранып, "Мени бул жерден кетирип жибериңиз. Мен мындай ишке келген эмесмин" деп өтүнө баштаса, Жасир деле аны такыр түшүнбөй коет. Бир кезде ал жерге буга чейин каарманыбызды алып келген адам келсе, каарманыбыз аларга кагазын көрсөтүп, "Мен атайын бул өлкөгө киргенге уруксат кагаз алганмын. Мени Кумар деген адам жөнөткөн болчу. Мен башка ишке орношушум керек эле. Бизди шаарда жашайсыңар" деп айткан десе, жанагы арабтар анын кагазын жыртып жиберип, бири-бирине сүйлөп, бир аз убакыт өтсө бул деле көнүп кетет. Бирок тилди билбегени жаман экен деп каарманыбыздын маселесине баштарын деле ооруткан жок. Алар мындан соң чокко нан бышырышып, ал жерге Najibти чакырып алышып, ага нан бергенче, "Сен батыраак бул жака көнүшүң керек. Жасала турган иштер толтура малдарды болсо кайтарыш керек. Азыр болсо курсагыңды тойгузуп ал" деп каарманыбыз эчтекени түшүнбөгөнүнө карабай эле сүйлөй беришет. Анда Najib мындан соң жанагы малчыга чуркап барып, "Бул жакта кете турган жол барбы" деги. Кандай кылып кетсе болот десе, ал адам жооп берип, "Бул жактан кете турган жол өтө алыс" деп айтат. Сыягы ал адам дагы бир кезде Najibке окшоп келип, бул жерде кулга айланган окшойт. Анда айласы кеткен каарманыбыз олтуруп алып мурдагы күндөрүн эстеп, биз Najibтин өз өлкөсүндө кум ташып иштегендигин көрөбүз. Ага бир кезде тааныштарынын бири Арабияга барып иштесе болот экендигин айтып, ал жерден Арап өлкөсүндө жумушка орноштура ала турган Кумар деген адам менен тааныштырат. Анда каарманыбыз ал адамга болгон акчасын берип, жада калса үйүн дагы күрөөгө коюп, күндөрдүн биринде Арап өлкөсүнө барганга уруксат кагазы чыгып, аялы жана апасы менен коштошо баштайт. Najib аялы менен жакшы сөздөрдү сүйлөшүп, "Буйруса мен барып 3-4 жыл иштеп келейин. Эми наристебиздин төрөлгөнүн деле көрбөй калат экенмин. Бирок кантсе да анын төрөлүшүнө жакшы шарт түзүшүм керек. Мен ал жака жетерим менен силерге сөзсүз коңгуроо кылам" деп поездга олтуруп, бул убакта Хаким дагы апасы менен коштошуп экөө тең бул жака жөнөп кетишкен экен.
Ах ты пес! Мы за эту воду платим. Ошентип каарманыбыздын колчулук жашоосу башталып, арабтар ага сууну дагы колдонгонго беришпей, сен бул жерге иш кылганы келгенсиң, сууну болсо биз малдарга беребиз. Ошолор менен кошо ичип алганын биз сууну сатып алабыз деп урушуп, бир кезде суу ташыгыч унаа келип чоң түтүкчөнү толтура баштайт. Анда Нажип убакыттан пайдаланайын деп жанагы унаанын айдоочусуна барып суранып, мени бул жерден ала кетиңиз деп жаткан кезде эле кожоюну келип сабай баштайт. Сен эмне менден качайын деп ойлоп жатасыңбы? Мен сага качканды көрсөтөм. Же сүйлөгөн сөздү түшүнбөйсүң, бир пайдасыз неме болдуң го. Качып эле көргөнүң, мен сени ит аткандай атып салам деп мылтыгы менен коркутуп, андан соң мылтыгынын арты менен чекесин жара чабат. Анда сууга зар болгон Нажип бир кезде өзүнүн үйүндө жүргөн мезгилин эстеп, аялы менен сууга чөмүлүп, суудан эч кандай кыйналбаганы көз алдына элес болот. Мындан соң Нажип ал жердеги малчыга келип, сиз бул жакта канча убакыттан бери жүрөсүз? Бул жакка келгениңизге канча жыл болду десе, ал адам так деле жооп бербей, бул жакка келгендердин эч кимиси кете алган эмес. Кеткенге аракет кылгандардан деле майнап чыккан эмес деп жооп берет. Бул маалда ал малчы каарып алдан деле тайып калган болчу. Сыягы анын кул болуп жүргөнүнө көп убакыт болгон окшойт. Күндөрдүн биринде Жасир Нажипти уктап жаткан жерден ойготуп, мага эчкинин сүтүн саап бергениң, мен эрте менен сүт ичишим керек деп эле кыйкырына берет. Анда каарманыбыз бул жердеги берки малчы эмне болду десе, Жасир анын суроолоруна жооп бербей, эчкини жана койду кантип сааганды үйрөтө баштайт. Сыягы жанагы малчы таңга жетпей эле каза болуп калган окшойт. Анда Нажип айласы жок экендигин түшүнүп, койду сааганды үйрөнүп, андан соң буга чейинки малчыга окшоп эле ал жердеги жандыктарды кайтара баштайт. Бирок Нажип буга чейин мындай иштерди такыр кылбагандыктан сүзүп жаткан кошкорлорду ажыратууга аракет кылып, алардын бири байкатпай келип эле Нажипти аңтара сүзүп салат. Ошентип каарманыбыздын чыныгы кулдук жашоодо убакыт канча өттү белгисиз, анын сакалдары дагы өсө баштайт. Ал кээ бир күндөрү олтуруп алып, мен бул жакта эмне кылып жүрөм деп өзүн өзү суроо берип, бирок арадан канча күн өткөндүгү эсинен чыгып, өзүнүн кул экендигин мойнуна деле ала баштайт. Бир кезде андан алыс эмес жерде жоору канаттуулардын үйүлүп тургандыгын көрөт. Анда Нажип ал жерде адамдын денесине окшогон сөөктү көрүп, ал жака чуркап барса эле жоорулар чындап эле адамдын денесин жеп жатышыптыр. Көрсө бул дене буга чейин кул болуп мал кайтарып жүргөн адамдын денеси экен. Сыягы ал өлгөн жерде өлгөн бойдон эле талаада калып калган окшойт. Ошол мезгилде Нажиптин үй бүлөсү эсине түшүп, мен бул жактан качпасам болбойт экен деп ойлонуп, күндөрдүн биринде койлорду кайтарып жүрүп эле чуркаган бойдон качып жөнөйт. Бирок аны төө менен байкап жүргөн кожоюну тез эле көрүп калат. Ал төөсүн чапкан бойдон каарманыбыз артынан кубалап жөнөп, бир кезде мылтыгы менен атып, ошол мезгилде гана Нажип андан нары кача албастыгын түшүнөт. Бир кезде кожоюну келип, мылтыгынын кундагы менен каарманыбыздын бутун сындыра чаап, кечинде болсо жандыктардын жанына байлап салат. Анда Нажип түн бир убакта гана байлаган жерди чечип, ал жерден эркиндикке чыгып, жөрмөлөп барып короодо турган суудан ичет дагы өзүнүн малдан эч кандай айырмасы жок болуп калгандыгын түшүнөт. Кандай болбосун, Нажип эми чындыгында качкыс болду окшойт. Анткени арадан канча убакыт өтпөсүн, каарманыбыздын буту дагы деле айыкпай аксап баса баштап, чачтары мурдагыдан дагы өсүп, сакалы болсо такыр эле узарып кетет. Эң эле түшүнүксүз жагы, каарманыбыз малдарды чөлдө кайтарып жүргөн. Бирок алар кайсы чөптү жеп семирип атышат, такыр эле түшүнө албай койдум. Бир күнү малдарды кайтарып жүргөн жерден жамгыр башталып, каарманыбыз койлорду айдап жөнөп, зоолордун арасындагы жамгыр тийбеген жерге бекингенге жетишишет. Ошол маалда эле Нажиптин кулагына тааныш үндөр угула баштайт. Анда каарманыбыз эч нерсени түшүнбөй, ал жердеги өңкүргө окшогон жерди издеп жөнөп, жанагы зоонун аркы бетинен чыгып, ал жактан өзүнө окшогон бирөөнүн жүргөндүгүн көрөт. Көрсө бул жанагы тасманын башында көргөн каарманыбыздын шериги Хаким экен. Ал дагы эле Нажипке окшоп толугу менен кулга айланып, чачы менен сакалы өсүп, кожоюнунан аябай коркуп, анын айткандыгын кылып жүргөндүгү билинет. Бул Индиядан келген туугандар биздей эмес, бир аз коркобураак окшойт. Анткени биздикилер болгондо кожоюнун башын таш менен жара чаап эле качып кетип калмак. Эми кантса да эки каарманыбыз бири-бирин көргөнүнө кубанып, көздөрүнөн жаш агып, бир кезде Хакимдин кожоюну ал жерге келип калып, ал шашылып эле ошол тарапка чуркайт. Ошентип эки каарманыбыз бири-бирине жакын экендигин түшүнүп, күндөрдүн биринде Нажиптин жанына Хаким дагы бир жолу келип, ага алыстан эле кат жазгандыгын көрсөтүп, кагазды таштап кетет. Анда Нажип жанагы кагаз жака чуркап бара жатып, бирок өзүнүн кожоюну чыгып калгандыгын көрүп, анын көзүнчө калп эле отурмуш болуп калат да, ал кеткенден кийин жанагы катты алып окуй баштайт. Анда Хаким менин жанымда дагы бир африкалык кул болуп жүрөт. Бирок ал көп жылдан бери бул жерде жашагандыктан анын чөрөөнүн бардыгын билет экен. Биз аны менен биргелешип качып кетсек болот. Ошондуктан даярдангының деген сөздөрүн жазыптыр. Ошондо гана каарманыбызда кичине үмүт пайда болуп, ал жанагы африкалык Ибрагим менен таанышып, 3 каарманыбыз бир күнү качууну мерчемдей башташат. Көрсө Нажиптин кожоюну Хаким иштеген жердин дагы кожоюну экен. Ал кызын турмушка берип, бир күнү той белгилегендиктен ал жердегилердин бардыгы тойго кете тургандай болуп, каармандарыбыз ошол күнү качууну көздөп коюшат. Ошентип арадан көп өтпөй эле той күнү келип, ал жердегилердин бардыгы шашылышып, Жасир дагы Нажипке бардыгын дайындап, мен кеч келе албай турган болсом эрте менен келемин, малдарды жакшылап карагын деп кеткен кезде каарманыбыз биринчи жолу өзүн эркин сезе баштайт. Ал дароо эле сууну ачып, башын көп жылдан бери биринчи жолу жууп, андан соң өзүнүн эски кийимдерин кие баштайт. Бирок бул аралыкта каарманыбыз аябай эле арыктап кеткенден кийимдери көп эле чоң болуп калыптыр. Ал кандай болбосун өзүнүн кийимдерин кийип, андан соң малдары менен коштошуп, төөлөргө жем салып, койлорго чөп берген кезде Хаким дагы ал жерге жетип келип калат. Ал Нажипти шаштырып, каарманыбыз буга чейин ал жерде канча убакыт жүрдү белгисиз качуусун баштайт.
Үчөө күндүзү кечке жол жүрүп түн кирип калган кезде катуу суу сап калышкандыктан жолдогу журттардын бирин көрүп ал жерден суу ичүүнү чечишет. Анда Ибрахим байкатпай барып суу алып келейин деп, бирок аны журттагылар байкап калып оор экен деп мылтыктарын аткылашып, үчөө тең чуркаган бойдон качып жөнөшүп, суу деле ичпей калышат. Арадан убакыт өтүп таң аткан кезде каармандарыбыз уктаган жерден ойгонушуп, чөлдөгү дөңсөөгө чыгышып алдынан кумдан башка эчтекени көрө алышкан жок. Кандай болбосун алар сапарын улашып жолдо чарчаган кезде дем алып, биз ушул жерде 3 каарманыбыз тең мусулман экендигин түшүнөбүз. Анткени алар кум менен таянып алышып, убагы менен жаамат болуп намаз окуп жатышты. Ошондой намаздардын биринде чөлдө жашаган жылаандар пайда болуп, Хаким менен Ибрагим качканга жетишип, Нажиптин буту ооругандыктан ордунан жыла албай туруп калат. Анда Ибрагим аны кыймылдабага дегендиктен Нажиптин буттарынан жылаандар сойлоп, бирок ал ордунан такыр жылбагандыктан жылаандар бир кезде өтүп кетишет. Аман калган каармандарыбыз сапарын улашып бир кезде аябай суусашкандыктан алардын көзүнө чөлдүн ортосунда суулар көрүнө баштайт. Бирок бул чындыгында суу эмес, алардын көзүнө гана көрүнүп жаткан болчу. Көрсө Африкалык Ибрагим мындай ысыкка чыдамдуу болгондуктан эки каарманыбызга караганда өзүн күч-кубаттуу алып жүрүп, алар чарчап такыр кыйналып калган кезде жардам берип жатты. Нажип ушул убакка чейин жыңайлап келе жаткандыктан анын бир күнү буттарында барсанактар пайда болуптур. Анда Ибрагим дароо эле кемселин чечип, анын бутуна бут кийим кылып берип, Хаким менен Нажип кыймылдай калбай калган учурда Ибрагим дароо эле Кудайга кайрылып намаз окуп жатты. Ошентип арадан канча күн өтүп белгисиз, Хаким такыр эле Ибрагимдин жардамысыз баса албай калат. Ал бир кезде эле алдына карап, мен жолду көрдүм деп эле чуркап жөнөп, бул суудан ичейинчи деп эле кумдарды оозуна тыккылай берет. Жанындагылар аны токтотконго аракет кылганына карабай эле Хаким такыр эле өзүнөн кетип, бир кезде оозунан кандар чыгып, кыймылдай албай жатып калат. Көрсө Хаким күчүн толугу менен жоготуп, ажалы келип калган экен. Нажип анын жанына барып эмне кылышын билбей, кандай жардам көрсөтүшүн түшүнбөй, көзүнөн жаш тегерене баштаган кезде чөлдө бороон башталат. Анда Ибрагим Нажипти алып ал жерден качып жөнөп, бороон жакындаган сайын кумдар куюлуп Хакимди көмүп калат. Бороон канчалык катуу болбосун, каармандарыбыз Ибрахим менен Нажип аман калышат. Бирок алардын алдында дагы деле түгөнбөгөн чөл бар эле. Ошентип эми экөө сапарын улашып бир кезде Нажиптин буту такыр эле барсанактап болбой калып, Ибрахим өзүнүн бут кийимин чечип эле Нажипке кийгизет. Ошентип бир кезде алар чөлдө жүргөн кескелдирикти байкап калышты. Анда Ибрахим кубанып кетип эле кескелдирик суудан алыс жерде жашабайт деп кыйкырып, эки жакта карап дөңдөрдүн бирине чыгып эле жашыл чөптөрдү көрөт. Демек ал жакта суу бар десе баса албай калган Нажип бир кезде эле чуркап жөнөп, чындап эле каармандарыбыз жашыл чөптөрдүн жанына барса көлчөктө суу бар экен. Бирок мындай көп убакыт суу ичпей жүргөн адам дароо эле суу ичкенге туура эмес болчу. Буну билген Ибрахим Нажипти токтотуп, сууну дароо ичсе болбойт деп анын оозуна сууну тамчылатып, денесин биринчи сууга көндүрүп, андан соң сууга тоюшуп, мокумдарын кандырышат. Бир кезде Ибрахим айлана чөрөнү карап жүрүп, ал жерден бөтөлкө таап алып, демек жакын жерде адамдар бар экен деп экөө тең кубанышып эле айткандай эле унаанын издерин көрүшөт. Бир кезде каармандарыбыз бара жатып эле жанагы унаанын изи жоголуп кеткендигин көрүп эле түшүнүшпөй, дагы деле чөлдүн ортосунда жүрөт окшойбуз деп үмүттөрү үзүлө баштайт. Ошентип Нажип олтурган жерден уктап кетип, арадан канча убакыт өттү белгисиз, бир маалда ойгонуп, айлана чөрөсүн карап Ибрахимди таппай эле бөтөлкөдө суунун калгандыгын көрөт. Анда Нажип такыр эчтекени түшүнбөй эле бөтөлкөнү алып сапарын улап жөнөйт. Ал бара жатып чарчаган сайын бөтөлкөдөгү сууну ичип, акыр аягы бөтөлкөдөгү суу дагы түгөнүп, бирок каарманыбыз ошол мезгилде жүрүп жаткан унаалардын үнүн угат. Көрсө ал чөлдүн ортосунан өткөн жолдордун бирине жакындап калыптыр. Эң эле кызыгы, каарманыбыз жолго чыкса, ал жердеги унаалар каарманыбызга токтомок турсун, аны сөгүп өтүшүп, жардам бергенин ордуна бул келесо бул жакта эмне кылып жүрөт деп сүйлөнүп кетишет. Бир нече убакыттан кийин гана ал жерден бир өтө бай адам унаасы менен кетип бара жатып каарманыбызга токтойт. Ал унаасынан түшө калса эле Нажип андан коркуп кетип, мени урат окшойт деп ойлоп, ал адам тескерисинче Нажипти унаасына салып, сен кайда бара жаттың эле? Мен сени жеткирип коёмун, отургучтар кирип болот деп ойлонбой эле кой. Аларды тазалап коюш оңой эле деп суусунан дагы берет. Ошентип жанагы адам каарманыбызды шаарга алып келип көчөлөрдүн биринен түшүрүп, Нажип ал адамга ыраазычылыгын билдирип такыр эле алы калбагандыктан зорго эле басып жөнөйт. Каарманыбыз бир кезде шаарда жайгашкан Малабар мейманканасынын алдында такыр эле күчүн жоготуп жатып калган. Көрсө бул жерде так эле каарманыбыз сыяктуу көчөдө калгандарды чогултушуп, аларды өздөрүнө келтирип үйүнө жөнөткөн ишкана бар экен. Алар каарманыбызды да таап алышып, аны жуунтуп тарантып, чачын кыргышып, чөлдө көп жүрүп ысык өтүп ооруга чалдыккан Нажипти даарылай башташат. Арадан бир нече күн өтүп Нажип өзүнө келип адамга окшошуп, ошондо гана Арап өлкөсүнө келгенине 4 жыл болгондугун түшүнөт. Көрсө бул убакта каарманыбыздын аялы төрөп атын Набил деп коюптур. Ал жердегилер жардам берип, Нажип үйүнө коңгуроо кылып, аялынын үнүн угуп, көзүнөн жаш тегеренип ушул күнгө жеткенге дагы ишенбей калды. Андан соң каарманыбызды тартип сакчыларга тапшырып беришип, алар Нажипке документ жасай башташып, Нажип тартип сакчылардын кеңсесинен издөө салынып жаткан адамдардын сүрөтүнүн арасынан Ибрахимдин сүрөтүн көрөт. Биз мындан соң өтө бир түшүнүксүз сүрөткө туш болобуз. Бир кезде тартип сакчылар бөлмөлөрдүн бирине каарманыбызга окшогондорду тизип алышып, силерге виза алып берген адамдар келди, тынч тургула деп эле буйрук
бере баштайт. Бир кезде арабтардын бирөөсү ал жердеги бирөөнү таанып калып эле сен эмне менден качам деп ойлодуңбу деп эле сабап баштап, тартип сакчылар уруксат берип эле өзү менен кошо жанагы адамды алып кетип калат. Сыягы арабтар кимге виза алып берсе ошону иштеткенге толук укугу бар окшойт. Бир кезде эле каарманыбыз жанагы арабтардын арасынан өзүнүн кожоюнун байкап, эми мен бул өлкөдө өмүр бою кул болуп калат окшоймун деп эле жүрөгү түшүп калат. Бир кезде жанагы адам Наджиптин жанына келип аны дароо эле таанып, эгер мен сенин демөөрчүң болгонумда кайрадан алып кетмекмин деп эле, бирок Наджипти алып кете албай коет. Биз ушул жерде каарманыбызга такыр эле башка адам виза алып берген деген түшүнөбүз. Көрсө жанагы адам аэропорттон каармандарыбызды жөн эле иштеткенге уурдап кетиптир. Ошентип эми Наджиптин өлкөсүнө кетүүсү анык болуп алып 3 айдан бери өзүнүн документтерин күтүп, акыр аягы максатына жетип учакка олтуруп жөнөй баштагандыгын көрөбүз. Тасманын аягында берилген маалыматтар боюнча мындай окуялар бир эле Наджипт эмес, миңдеген адамда болот экен. Сыягы биз мактаган арабтардын арасында деле адам катарынан чыгып калган айбандар көп эле окшойт. Достор, ушундай мүнөттөр менен тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бир кесиптин алмашылгыс ээси болуп, ырыскыбызды өз өлкөбүздө эле таап жейличи.